авария болот, бирөөнү сүзүп алышат, ар кандай ситуациялар көп болот да. Мага чалышат дагы, Кыргызстанга качып кетсем эмне болот деп чалышат да. То есть биякта, значит, решенияны издешпейт силер айткандай. Кыргызстанга качып кетсем, мени эчтеке кыла алышпайбы деп чалышат да. Качып кетсем эмне кылат деп. Качып кетсең, кантип качып кетесиң сен кылган нерседен? Бул Алла Тааладан келген сыноо биринчиден. Ал нерседен качып кутула албайсың менин оюмча. Туура, бу жерден качсаң ояктан түшөт бир нерсе башың. Лучше тик карап туруп, ошо проблеманы бүтүргөн аракет кылыш керек менин оюмча. Бир жыл мурун Москвада машина базары болуп тур. Бияктан выкуп калган бала, 6 ай 7 ай минип туруп, ошону биздин мекендештерге машина базарга барып туруп, жөн СТС менен эле ПТС биякта болгон да. ПТСиздер болгон, СТС менен эле ошо машинаны сатып туруп, бул башка өлкөгө кетип калат. Ошондо ким күнөөлүү? Ассаламу алейкум мекендештер жана Чынбай ТV YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Машина аламын, машина сатамын десеңиздер, биздин каналга катталыңыздар, төмөнкү номерлерге байланышка чыгыңыздар. Бизде реклама бекер, метро стадиондо съемка болуп атат. Биз бир эле YouTube менен чектелбейбиз. Telegram, TikTok жана WhatsApp группаларда сиздердин машинаңыздарды болушунча сатканга аракет кылабыз. Чынбай ТV ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Жакшы биргелешип, уюмдуу болуп, сонун калкты көрсөтөлү өзүбүздү. Мына айтам, дагы бир жолу айтам. 60% таксиде кыргыздар. Ошону башка улут болгондо уже Яндекстин ичине чейин кирип алып, ошол бизнести өркүндөтүп, өнүктүрүп, байып, өнүгүп кетти эле ужечи. Биз бири-бирибизди чалып, бири-бирибизди жамандап, сиз айткандай, мына күнөөлүү, мына күнөөлүү, бу сен күнөөлүү, тиң тартып кеткен күнөөлүү, чалып алып келген күнөөлүү, реклама кылган адам күнөөлүү даже. Чын ушундай да. Сен күнөөлүү эмессиң. Сен молодецсиң. То же самое. Ушуну биздин мекендештер до конца түшүнбөй туруп эле, мен машинамды алып койду, анан мен мынтип койду. Көптөгөн мекендештер келет мага консультация, документтерин көргөндөн кийин мен уже консультация берем да, полноценночу. Бияктан сен правсың, ал не прав. Да, бирок мындай кылса болот, андай кылса болот, мындай сүйлөшүү жолу менен нитсе болот деп бүт баарын юридически айтып беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Чынбай каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Кайрадан эле ошол мекендештердин ошо түшүнбөстүк болуп аткан выкуп боюнча бүгүн юридикалык ошолордун күчү кандай болот? Мекендештер мага көбү кайрылды эле, ошол төлөгөн мырзабыздан. Ошо 20 адам толук төлөп бүтүп, бирок машинаны өткөрө албай атабыз деп кайрылгандар боюнча бүгүн юридикалык жактары кандай болот? Анан да бир эжекебиз кайрылды эле, ошол биздин машинабыз арестке түшүп калып, биз бирок 1,5 жыл төлөдүк эле дейт. Бүгүнкү маегибиз ошол боюнча юридикалык күчү кандай? Көпчүлүк мекендештер комментарий жазыптыр, ошо договордун бул фальшивый договор, бул договорлору бул өтпөйт, бул алдап атат төлөгөн деп комментарий жазуу болуптур эле. Бүгүнкү күндө ошол эң мыкты юрист Гүлиз эжекебиздин дагы ошол договордун күчү канчалык иштейт, канчалык күчүнө ээ, бүгүнкү маегибиз ошол выкуп боюнча жана ошол договор боюнча маек кылмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Биздин студиябызга чыккандан бери ошол силер жөнүндө жазып тур эле, ошол биз 20 адам 1,5 жыл 2 жыл толук төлөп бүтүп, ПТС, СТС колубузда турат, бирок ошол машинаны биз өткөрө албай атабыз. Ошол жөнүндө дагы бир сурап, маалымат алып берсең деп биздин көрүүчүлөрүбүз өткөнкү видеодон кийин мага кайрылышты эле. Лично чыгып биз 20 адамбыз. 20 адам ошол машинаны өткөрө албай атабыз. Бирок толук төлөп бүткөнбүз, документтер колунда турат. Ошону өткөрө албай атабыз. Ошо аресттен кантип снимать этсе болот? Качан өткөрөт экенбиз? Ошого жооп алып берсең дедиле да. Ошого бир мекендештерге жооп берип койсоңуз жакшы болот. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Машиналарды акт закрытие лизинга кылып, купли-продажа кылып өткөзүп бергенмин. Машиналар өздөрүндө, документтери, ПТСтери өздөрүндө. 20 эмес 10 эле машина.
он машина из-за того, что bizde көп машина болгон үчүн 300 машинанын штрафтары келет. Штрафтар постоянно bizde запретке түшүп калат. Убагында төлөбөгөн балдар бар. 30-40 адам постоянно штрафтарда жүрөт. Төлөй албастан ошолор пристав коюп кетет. Пристав деген судебный исполнитель болот. Ал запрет на регистрационный действие коюп койгон. Ал жөн эле штрафтар. Ал чоң бир чечилбей турган кредит же башка нерсе эмес. Ал штрафтар бүтүп төлөнсө эле чечилет запрет, переоформление кылып болот. Ал просто убакыт неге дегенде бизден зависит этпейт. Ал приставдын базасынан пристав, соответственно, в свою очередь ГИБДДга жөнөтөт запросту. ГИБДД запрет коет, өзү запретти пристав койбойт регистрационный действияга. ГАИден оформление кыла албайсың да. Ошо ал базалар бири-бирине жазышы, бири-бири бул убакыт экен. Убакыт өтөт. Как только запреттер чечилгенден кийин өздөрүн өткөзүп алышат. Просто биздегилер запрет деген сөздү толук түшүнбөйт да. Запрет деген нерсе көп нерсеге запрет болот да. Бул жөн эле регистрационный действияга запрет, штрафтар боюнча. Андан договор боюнча да көп жазыптыр да, ошол төлөгөндүн договорлору фаршивый, бул юридикалык күчкө эмес деп. Ошол вопрос боюнча жекебизден маалымат алайлы. Азыр ошо башында айтып өткөндөй эле ошолорду жанагы арестте турган машиналарды юридикалык жактан кандай сиз баа бересиз? Анан ошол договорлор боюнча бир кандай бир баа бересиз? Ошол фаршивый деп аткан мекендештерге договору өзү негизи кандай болуш керек договор? Саламатсыздарбы Учкунбек. Негизи договор выкупа боюнча көптөгөн мекендештер кайрылып калышат. Ушундай машина алдым эле последующим выкупам бирок проблемалар болуп атат депчи. Негизи айта кетчү нерсе бул штрафтарды убагында төлөбөсө, төлөгөн айтып кеткендей, судебный приставтарга түшүп калат. Это бул отдельный орган, мындайча айтканда надзорный орган, который именно штрафтарды отслеживать этет, запреттерди коет, действия на регистрационные действия запреттерди коет. Эгерде вовремя ошол нерселер төлөнбөсө, это все юридически, да. Ал эми договорду фальшивый деп көптөгөн мекендештерде жазып атат деп атасыңар. Договор выкупаны даже кол менен, ручка менен жазып койсо дагы юридический сила имеет. Почему? Потому что ал жакта ал адамдын өзүнүн документтеринин, паспорттарынын данныйлар жазылган. Да, паспорттары жазылып атат, ИПнын данныйлары жазылып атат, жана ошондой эле передаваемый машинанын, ошо выкупка ала турган машина жөнүндө информация жазылып атат. Все, этого достаточно. Ал эми негизи договор бул шаблонный болот. Ал жакта көбүнчө машинаны кантип айдаш керек, кантип ал водитель кайсыл жака жооптуу, кайсыл жака жооптуу эмес, водитель менен жана ошондой эле ошол машинаны выкупка берип аткан адамдын ортосундагы договорные отношения, келишим, да, и ошону соответственно ал адам полностью ошол договор выкупаны убагында төлөп, ошол договордо жазылган нерсенин баарын аткарса, анан дальше уже машинаны выкупка чыгарып алат. Эгерде ошол аткарбаса, ошол төлөгөн мырза алып койгонго имеет право же не имеет право? Ошо договордо жазылган, кандай жазылган болсо, ошол негизинде алып койгонго, конечно, имеет право. Не только төлөгөн, бул жакта кыргыздар деген Дагестандардын ачкан ИП компанияларынан машина алып жүрүшкөн, орустардын, ошондой эле алар деле алдырып койгондор көп да. Толтур адамдар. Негизи кайрылабы сизге? Төлөгөндөн башка адамдар дагы алдырып койгон биздин мекендештер, башка таксопарктардан кайрылгандар сизге канчалык? Көппү, азбы башка бир улуттардан? 2020-жылдары, 21-жылдары аябай массаво кайрылышкан, бирок көп учурда ала албай калышкан машиналарынчы дальше мындайча айтканда мен айткам, давайте сотко кайрылалы, потому что документтерин көрүп туруп анан мен юридически мындай бир өзүмдүн обоснованияларымды айта алам да, ошого таяныпчы, например, кээ бирлердин сот аркылуу утса болгон договорлор болгон. Менин азыркы күндө кейстерим бар, успешный, утуп алган. Например, вот недавно эле 1,840,000 сот аркылуу утуп алдык. Ал дагы договор выкупа менен машина сатып алышкан, бирок дальнейшем ошол договордун негизинде выкуп кылып биздин жаранга өткөрүп бербей койгон. Ошо негизинде сотко кайрылып, Тушинский райондук соттон биз утуп чыктык. Жана ошондой эле
Королевский районный соттондагы утуп чыккан кейстерим бар. 650 000 мындайча айтканда последующим выкупам тоже машина алышкан, бирок ортомчулар ал жактан машинаны до конца хозяинга жеткирген эмес, акчаны төлөмдү ортодогу бир бала эле алып койгон. То есть ушундай иштерди эгерде документально биз карап туруп айтабыз, документально караганда эгерде действительно айып тиги тарапта болсо, биз, конечно, сотко кайрылууга эч кимдин правасы жок эмес. Сотко кайрылганга свободно. То есть кээ бирлер айтат, мен кыргыз жаранымын, мен сотко кайрыла албайм, мен заявление жаза албайм да, мен российский паспортум жок да деп. Жок, баарына эле права бирдей берилген. Силер кыргыз жаранысыңарбы, орус жаранысыңарбы, силердин праваңар ущемление болуп атабы? Любой надзорный органга заявление менен кайрылганга акыңар бар. Сотко дагы, прокуратурага, полицияга, эгерде прав болсоңор. Ал жактан силер эч кандай ущемление жок. Дагы айта кетчү нерсе, Россияда бүт нерсе только законго, только документке таянылат. Возможно, Кыргызстанда да биз митингке чыгып, кыйкырып өкүрүп эле көнүп калганбыз, возможно. Бирок бул жакта ал нерсе өтпөйт. Бүт нерсе только документ менен сот аркылуу, эгерде какой-то бир неправ, прав болуп атасыңарбы, кайрылгыла сотко. Сот аркылуу соттон чечим чыгат. Бу жерде паспорт ойнобойт, а? Кээ комментарий жазыптыр да мекендештер, ушу төлөгөндүн российский паспорт болгон үчүн биз кайрыла албайбыз дептир. Мекендештер, мына эгерде сиздер прав болсоңуздар, юридикалык жагынан кыргыз паспорт болсуңарбы, Россия паспорт болсуңарбы, кандайдыр паспорт болсоңуздар дагы соттон утуп чыкканга мүмкүнчүлүк бар экен, туура? Юридикалык жактан дагы ошол. Мен уткан соттордун баары тең эле кыргыз жарандары болгон, кыргыз паспорттары менен болгон. Биз сотко кайрылдык, 1 840 000 утуп бердим. И дагы мындайча айтканда көп эле мындай кейстерим негизи эле көп. Именно выкуп боюнча утуп берген кейстерим. Демек, азыр бардыгы ошол биздин кыргызчылыкка даянат эми, ошо боло берет, кылсаң болуп коет эле го деп. Төлөгөн мырзага дагы көп жазыптыр да, ошо сен кыргызсың го, кылып коесаң болот эле го, ошону күтсөң болот эле го деген дагы бир жок, бул жакта эми өзүнүн да, бирок бул жак айтып атат, ошо банк аны түшүнбөйт деген дагы бир пикирлерин айтып кетиптир да, көпчүлүк мекендештер дагы айтыптыр. Россияда банк аны түшүнбөйт, бул банкка төлөй турган сумма депчи. Биякта эми юридический жактан ала келгенде досудебный порядок обращения, анан судебный порядок обращения деп коет. То есть любой нерсени досудебнодагы сүйлөшүү жолдору менен чечсе болот, чынбы Төлөгөн? Правильно? Любой нерсени. А биздикилер болсо кагаз жүзүндө эмес, мындай эле устно эле кайрылып атпайбы? Ал үчүн кагаз жүзүндө Төлөгөнгө жазыш керек. Мен ушундай выкуп боюнча төлөм кечигип атат или бул штрафтар төлөнбөй калды өз убагында, төлөп берем ушунчанчы числого дейре деп мындай бир ушундай кагаз жүзүндө отношения болуш керек обязательно. Россияга келдиңби, бардык нерсе кагаз жүзүндө болуш керек. Сизге ошондой кайрылгандар барбы өзү? Алдын ала заранее айткандар барбы? Алдын ала келгенде сөз менен эмес, обязательно расписка жаздырам. Расписка бүткөндөн кийин дагы күтөм. Бирок көбүнчөсү бизде кандай, азыр деле бир эки машиналар бар. Жөн эле жок болуп кетишет. Чынын айтсам, азыр группада деле балдар билет, 4 машина жок. Балдарга чалсаң келбейт, телефонун албайт, связга чыкпайт. Ушундай ситуация көп. Бизде мындай өзүнөн өзү бүт өлкөдө тургандай ишти ушундай ойлошот да. Андай болбойт, анан кийин аны жамандап чыгат. Ушак слишком көп. Азына бир сразу айтып коем на видеодо, чтобы люди не подумали. Сен чалдың, мен келдим, эжени я первый раз вас вижу, знакомый. Просто опять же сейчас люди скажут, что мы специально это сделали. Это не специально. Мы приехали для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Элдердин суроолоруна юридически жооп берип коелу деген, мына жооп берип атабыз. Менин договорым фальшивый болушу мүмкүн эмес. Это мой договор, моя бумага, мои документы, я пишу. Если силер башка жерден путевой лист алсаңар, вот это нарушение договора, потому что это не мои документы, это подделка документов, правильно же? Да, правильно. Если он делает в другом месте путевые листы, это уже подделка документов, я сразу, это нарушение закона. Я сразу... Ошол жагына кандай баа бересиз? Эгерде договордо путевой лист ушул жерден алыш керек, анан ушул жерге алыш керек деп жазылган негизи договордо, төлөгөн менен ошол адамдын. Анан бирок ол адам выкуп калган, башка жактан эле ошол путевой листти алып жүрөт да. Кээ бир комментарийге жазыптыр да, эмне болуптур, башка жактан алып, зато сага төлөп атат го
деген комментарийлер болуп турат. Юридикалык жагын айтып коюңузчу ушул жагын. Бул нерсе незаконно да. Мына азыр деген именно путевой лист боюнча закондор аябай күчүнө кирген. Именно могул российский Москва, Московская область болуп бөлүнгөн. Эгерде силер Московский областта катталган же болбосо башка жакта катталган путевой лист алсаңар, ал уже именно Москвага жарабайт. Ошол негизинде, конечно, төлөгөн өзүнүн гана путевой листин бере алат. Өзүнүн компаниясынын атынан, а башка жактан алынгандар это уже фальшивый болуп калып атпайбы, юридический эч кандай документ болбой калып атпайбы. Ошонун негизинде штраф алат, а штраф кимге жазылат? Төлөгөндүн компаниясына жазылат. И штраф именно юридический лицо болсо в 10-кратном размере. Вот, например, көптөгөн мекендештер туура эмес жакка машинаны токтотуп алышат да. Там зеленая зона деп коет. Юридический компанияга 300 000 штраф, правильно? А физлицого жана юрлицого деп бөлүнөт штрафтар. Бул канча штраф төлөп калат? Ошондо эле элестеткиле. И ошондо учитывать этиш керек да. А путевой лист жокпу, ал сразу уже лишение прав, штраф стоянка. А штраф стоянканы ким төлөйт? Именно ошол организация төлөп атпайбы? Организацияга всегда высокий штраф. Ошондо учитывать этиш керек да биздин жарандар. Анан биякта көбүнчө эле ошо кыргызбыз деп эле бири-бирибизге эле мындай нападка кыла беребиз. Анда токтотушубуз керек, урматтуу мекендештер. Наоборот, биз кыргыздар бири-бирибизге поддержка кылган ордуна душман алыстан келбейт деп эле кыргыздар бири-бирибизге эле душман боло беребиз да. Сен мынтиң, анттиң деп. Эмненин азабынан? Түшүнбөстүктүн азабынан жана ошондой эле ответственность жок. Ответственность бул эмне? Бул жоопкерчилик. Жоопкерчиликти өзүбүз мойнубузга алгыбыз келбейт, бирөөбүз дагы. Жоопкерчиликти всегда бирөөгө эметкени жакшы көрөбүз. Оодарганды жакшы көрөбүз. Ответственность жок. Соответственно. Ушул нерсени мен да айтып кетким келет. Там мына сиз юрист экенсиз же я вот работаю в своей сфере, он работает в своей сфере. Бардыгыбыз мекендешпиз. Любой вопросту биздикилер мына жаман жагына карап бүтүргөндү жакшы көрөт экен да. Минтип берем. Анда минтебиз, аны тигинтебиз. Өзү кыргыздар ушундайбыз. Бирок мен чакырар элем, мына юрист эжебиз бар экен. Давайте вместе решать просто, правильно? Да, вместе да, помогать, именно жардам аркылуу чечели ошол вопросторду. Мына сен келип атасың, жардам бул да тура, ошол вопростор чечилип калышы мүмкүн жакшы жакка. Ошону бир башка чет өлкөнүн балдарын алып келип ортого салып, мына биздин кыргыздар эле, менде миллион ситуация. Телефон менен чалып, коркутуп, анан бир нерсе кылып, зачем? Чечилбейт эч нерсе Москвада. Келиш керек, кайра жакшы жакка чечиш керек, жакшы жакка жардам болгон. Мындай балдар келсин, жардам болуп атат мына элге. Эже бар экен, юристтер, бизде толтур аз кыргыздар каякта гана иштебейт азыр. Жакшы жакка жардам менен чечишип, бири-бирибизге поддержка кылгандан көрө, только буттан тартып, бутка чалып, ушуну жок кылыш керек, шуну мүнтүш керек, нантиш керек. Ошол да, мына ошон үчүн айтып атпаймынбы, мына кыргыздар бири-бирибизди поддержка кылып эле, сүйлөшүү иретинде, коркутуу иретинде эмес, сүйлөшүү иретинде чечсек чечилет да любой нерсе. Любой нерсе. Анан кечээ мына мисалы үчүн менде эми жумушта ар кандай ситуация болот. Кечээ мына жакында бир проблема болуп, группага бир голосовойлор жөнөтсөм, башка группалардан угуп жүрөм деп бир өзүбүздүн бала айтат. Я вот не понимаю, вот менин голосовойм башка бирөөлөргө жөнөтүп, мына төлөгөм мынтип атыптыр деп мени ушак кылса, как будто акча төлөйт. Акча төлөсө чын молодец. Акча төлөсө молодец. Бирок кандай бир кайф аласыңар, не пайда дейм да. Наоборот, ошол нерсени келип туруп, если чыныгы күйсөң, мага сурап туруп айт, мен туура эмес кылып аткам. Бизди эптеп эле жаман көрдүрүп, өзүбүздү жакшы көрүнкөндөн иш чечилбейт. Надо в первую очередь искать решение вопроса, менин оюмча. А не кто виноват, что случилось, бизде элдер деле мисалы үчүн кызыгып, минтип кетиптир, мындай экен, андай экен жазып коет го, оңой эле да ал. Бирок ошол проблеманы чыныгы күйүп чечкиң келсе, решение изде. Решениени жаз. Мындай кылгыла туугандар. Менин оюмча мындай тууган туура болот. Мындай кылсаңар мындай болот деп. Жакшы ой менен. Зачем бири-бирибизди чөктүрүп, жок кылып, бирөө банкрот болуп, бирөө жок болуп, жабылып кетсе, бирөөгө пайда болгудай. Биздин элге точно пайда болбойт ал нерсе. Өткөрүп алып аткандар боюнча дагы бир маалыматтарды юридикалык жактан дагы маалымат алып беребиз. Төлөгөн мырзанын дагы өзүнүн бир ошол суроолорго жооп берип өттү. Негизи ошо выкуп боюнча юридикалык жактарын Гүлиз эже менен кылып атабыз. Эгерде ошолор кайрылып жакшы жакка чечсе болот, мүмкүнчүлүк бересиз. 100%. Мындай да эже туура вопрос берди. Бизде кыргыздарда көбүнчө телефонду албай коймой адаты бар. Телефонду албай койсоң, бүгүн албасаң, эртең проблема бүтүп кете тургандайчы.
эсинен чыгып кете турган. Андай эмес да. Кайра ошол нерсеге навстречу чыгыш керек, келип ошону бүтүргөнү аракет кылыш керек. Да, действительно долженсың. Бирок сен бүтүрбөсөң, сенин ордуңа ким бүтүрөт ал нерсени? Ошон үчүн келип бүтүрүш керек. Анан дагы бир нерсе мынага окшогон ситуацияларды укканда мен да жүрөгүм ооруйт. Өзүңөр билбейсиңерби договор эмне экенин? Договор деген оңой эле нерсе, туугандар. Аны прям договор десе тим эле настоящий, не настоящий көрдүңбү? Адамдар билбейт да. Ал келишим жөн эле. Мына азыр укшум экөөбүз бир нерсени сүйлөшүп туруп келишсек, ошол договор келишебиз дагы, ошону кагазга түшүрүп коебуз, болду. Ошону сен макул болсоң, мен макул болом, кол коем. Болду, ошол эле договор. Ал юридический сила эмет этет. Если билбесеңер, тааныштарыңар жок болсо, мисалы үчүн сен азыр рахмат ушу элдерге деп жүрөсүң, элдерге деп кылып атасың, сага берсин вопросту. Болбосо мага деле чалгыла, сурагыла, совет берем мен колуман келишинче туура. Бар да ушундай адамдар. Лучше бир жолу сурап койгон жакшы да. Чем өз билем, акылдуулар көп, бирок бирөөдөн совет сурап, билген адамдан билип койсоңор, мен мисалы үчүн менден машина албай эле койгула. Мисалы үчүн бир жерден машина алсаңар деле мен советимди айтам, өзүмдүн туура жакшы советимди айтам. Может ошол совет жардам берип калатыр. Конечно, в любом случае, любой нерсе сүйлөшүү менен бүтөт. Только сүйлөшүү менен. Анан бирөөлөрдү алып келип ортого салып, анан минтип, ал уже болбой калат. Бардыгыбызда принцип бар. Если мен принципке тура турган болсом, конечно, договор менен любойн бүтүрүп токтотуп койсом болот. Бирок, конечно, адамгерчилик биринчи очередь. Келип суранса, бересиң. Мисалы үчүн мен ошол бирөөнүн машинасын алып койдум да жакында эле. Мына видеого эле айтам, мен эчимди алдабайм, машина алып койдум, ошо төлөй албады. 1 ай төлөй албады, күттүм, 3 срок бердим, 3 күн болуп атып ала албады, алып койдум машинаны. Ошону эгерде келип туруп, менин машинамды колдонуп атпайбы? Мына вот юридический ответ, вот смотрите, мое имущество пока ошол колдонуп атат. Если төлөй албай атсаң, значит ты должен поставить ее. Туурабы, сеники эмес да, меники коюп туруп, акчаң болгондо келип туруп төлөп алып кет. Вот это правильно будет. Если прям юридически карасак, ошол туура да. Бирок биз кыргызбыз, все равно адамбыз, иштешебиз. Анан дагы бир нерсени айтып кетким келет. Учкун мына мисалы үчүн карасаң, выкуптагы балдарды айтарым да, туугандар, силерге бул өтө сонун нерсе. Мына эже мен собрание алганда айтты, ушул нерсе мага жакты. Выкупка алган машинаңарды жүрөгүңөргө салып аласыңар. Мен алдым, менин машинам деп. Сенин машинаң эмес. Пока сен өзүң атыңа өткөнүнчө ал машина, туурабы? Сенин машинаң эмес ал. Менин да машинам эмес, ал банктын машинасы. Жүрөгүңөргө салып албагыла. Анан элге мактанып чыгасыңар, мен машина алдым деп. Машинаны выкупка алдым деп туура ойлогула. Мына жериңе, башыңа, жүрөгүңө туура салыш керек да. Бул пока меники эмес, мен төлөп бүтмөйүнчө бул меники эмес. Ошону төлөйүн деп. Көбүнчө кыргыздар приоритетти туура эмес коюп алат. Кече жакында мен бир машинанын ситуациясы болду. Келип мен кайсы машина экенин айтпай эле койдум. Ата-энеми, тайын-тайын ажыга жөнөтөм, мен машинанын акчасын төлөй албайм. Приоритетти коюш керек да, анда машинаны алып кетип токтотуп кой, анда төлөй албасаң. Туурабы? Машина менен акча таап атасыңбы? Биринчи очередь приоритетти кой, ушул машинаны бүтүрүш керек. Анан кийин ал машина сенин наныңды таап берет, проблемаңды бүтүрүп берет, квартплатаңды төлөп берет. Ал машина сеники эмес пока. Биринчи очередь ошонун проблемасын бүтүр. Анан Гүзел эже, мындай окуя дагы болуптур да. Мына 1 жыл мурун мына Москвада машина базары болуптур. Бияктан выкуп калган бала, 6 ай 7 ай минип туруп, ошону биздин мекендештерге машина базарга барып туруп, жөн эле СТС менен эле, ПТС биякта болгон да. ПТСиздер болгон, СТС менен эле ошо машинаны сатып туруп, бул башка өлкөгө кетип калат. Ошондо ким күнөөлүү? Биякта мошенничество болуп атпайбы? Ал бала деген не имел права вообще продавать машину. А тиги алган киши ал өзү күнөөлүү. Документи до конца текшербей туруп сатып алганы үчүн. Бул Кыргызстанда мындай да, Кыргызстанда СТС менен эле сатып, ошо түшүнүк менен Кыргызстандан жаңы келген. Ошо түшүнүк менен эле СТС эле документ турбайбы, эми СТС менен кошо страховканы, лизингтерди кошо берген дагы, ошол документ бар экен дагы деп. Ошол 2021 соляристи бул ошо машина базарда барып туруп 800 миң сатат дагы. Бул башка өлкөгө кетип калат. Анан ошол бияктан барып требовать этет да. ПТСти сен бересиң. Мен акчаны төлөп койдум. Жок. Ошондо кимге арыз жазып, кандай өндүрсө болот ошондо юридикалык жагы? Юридикалык жагы ал адам именно сатып ийген мошенникке жазыш керек в первую очередь. Бул жак как хозяин машины, ал бул өзүнүн укугу бар да.
тиги эч ким эмес да. Тиги ортодон эле бир бала сатып ийип туруп акчаны алып коет да. Ал мошенничествого жатат. Ал баланы тиги эле адам, ошо сатып алган адам барып заявление жазыш керек полицияга. То есть өзүнүн атындагы эмес машинаны мага сатты, ушунча акча бердим деп. И ал передача денег тоже фактически доказать этиш керек. Аны доказать эте албайбы, тоже здесь факт мошенничествоны, возбуждение уголовного дела кылышы өтө кыйын Россияда. Анан көбүнчөсү ойлой беришет да, заявление жазып койсом эле анан тиги камалып кетет, анан кармалып калат деп. Андай эмес, анын баары тең детально изучать этип, анан кийин уже следствияга өтөт, потом прокуратура возбудить уголовное дело, не возбудить, бүт ошонун баары каралып чыгат. Потом только эметет. Мен да бир суроом бар сизге. Бизде көбүнчө ушундай ситуация болот. И ошол сен айткандай передача деп коет. Передача лизинга да, переуступка. Прав, ошол көп болуп атат, азыр мода болуп кетти, лизингке машиналарды алып, барды өткөрүп берем дегенчи. Өзү чынына келгенде юридически это же неправильно. Вот особенно мына бир суроом да сизге. Учкунбек келип менден машина алды, мен договор кылдым бул менен, анан бул өзү билип эле бирөөгө берип койду дагы машинаны. Ал төлөп жүрөт, бул кетип калган. Анан ал келет дагы, анан айтат: "Мен анын бир тууган акесимин го" депчи. А по юридически это неправильно. Он мне никто, правильно? Он никто. Договор ким менен түзүлсө, ошол гана жооп берет. Анан бирөөгө жөн эле берип койгонго никто не имеет права. Это передача чужого имущества болуп калат дагы. А это бул дагы чоң жоопкерчилик. Передача чужого имущества без ведома хозяина. Азыр көптөгөн мекендештер не только машинадан жок калып атышат, но и үйлөрдөн, мына ипотекага үй алып алышып, ошону төлөй албай калып, 1-2 ай төлөй албай калгандар бар экен, уже үй банкка өтүп кеткендер бар экен, сот аркылуу. Тышта калган мекендештер бар экен, акчалары күйүп кеткендер бар экен. Анан силер машинаны айтып атасыңар. Машинадагы силер туура айтып атасыңар. Машина бул банктыкы. Сен бир күн төлөбөй койчу, ошо машинанын акчасын алып коет. То же самое. Ушуну биздин мекендештер до конца түшүнбөй туруп эле, мен машинамды алып койду, анан мен мынтип койду. Көптөгөн мекендештер келет мага консультация, документтерин көргөндөн кийин мен уже консультация берем да, полноценночу. Бияктан сен правсың, ал не прав. Да, бирок мындай кылса болот, андай кылса болот, мындай сүйлөшүү жолу менен нитсе болот деп бүт баарын юридически айтып беребиз. Анан мен өзүм правмын деп эле тоже айта берген туура эмес да. Биздин мекендештер ответственность деген нерсени в первую очередь коюш керек. Жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. Эгерде бири-бирин өткөргөн, бул юридикалык жактан туура эмес. Туура эмес да, туура эмес. Анан көптөгөн мекендештер дагы айта кетчү нерсе, авария болот, бирөөнү сүзүп алышат, ар кандай ситуациялар көп болот да. Мага чалышат дагы, Кыргызстанга качып кетсем эмне болот деп чалышат да. То есть биякта, значит, решенияны издешпейт силер айткандай. Кыргызстанга качып кетсем, мени эчтеке кыла алышпайбы деп чалышат да. Аябай көп ушундай звоноктор, аябай көп болот. Бир күндө 2-3 звонок точно болот да. Именно точно ушинтип салышат да. Кече жакында бир мен эле тең бала чалыптыр. Ушуну айтып коерум да, мына жигиттер, көбүнчө жигиттер, эркектер Кыргыз деген атын көтөрүп жүргөн намыстар бизбиз да, эркектер туурабы? Анан сен ошентип туруп, сүзүп туруп, күнөөң таштап туруп качып кетсең, биздин атыбыз эмне болот ошондо? Мен ушуну айтарым да. Бар, башың алып салса дагы бар. Мына мен турам де, чечим изде, жолду чечкени изде. Мен мына турам де. Менде бир бала бар, мен ошону постоянно айтам. Газонго машинаны коюп 300 000 штраф алды. Бирок ошону до конца иште ошону төлөп кетти. Мен ошол балага азыр да келсе любой машинаны алып берем. Потому что ошол эркек деген намыстыгын көтөрүп төлөп бүттү ошол. Болбосо ал деле айтса болот да, качып кетсем эмне кылат деп. Качып кетсең, кантип качып кетесиң сен кылган нерседен? Бул Алла Тааладан келген сыноо биринчиден. Ал нерседен качып кутула албайсың менин оюмча. Туура, бир жерден качсаң ояктан түшөт бир нерсе башың. Лучше тик карап туруп ошо проблеманы бүтүргөн аракет кылыш керек менин оюмча. Жолун издеш керек ошонун. Кандай кылсам болот? Буга бар, элге кайрыл. В любом случае, сага чалса, мага чалса, юристтерге чалсын. Но это позор, когда эркек киши чалып туруп ушинтип, мен проблемам болуп калды, мен качып кетсем эмне болот деген. Көп чалышат андай. Ал биздин чын, мен реально айтам, эркектердин намысына катуу тийген нерсе бул. Ошон үчүн башка улуттар бизди сыйлабайт. Биздикилер любой проблеманы таштап качып кетет ошон үчүн. Урматтуу мекендештер, мына ВКП боюнча көп эле кайрылгандардын, жабырлануучулардын себептери ошо бири-бирине машина өткөрүү, же болбосо ошол төлөмдөрдү кечигүү, 1 ай, 2 ай кечигүү, же болбосо чоң штрафка болуп, ошол договордогу бузуп кайрылгандардын көбү ошол боюнча кайрылгандар. Бүгүнкү маегибиз мына юридикалык күчү, договордун юридикалык күчү канчалык
юридикалык жагы кандай болот, ошо боюнча юрист эжекебиз жооп берди. Лизинг боюнча, выкуп боюнча дагы кенен бир талкууларды кылдык. Жабырлануучулардын, мага кайрылгандардын жоопторун алып бергенге аракет кылдык. Башка парттан дагы жабырлануучуларды биз видео вызов менен алып бердик. Ошол жерде дагы ошол мекендешибиз күнөөлүү татат, юрист эжебиз дагы. Андыктан ошол мекендештерди чакырат элек. Ушул акыркы дебатыбыз болду окшойт. Мындан кийин Төлөгөн мырза менен дебат кылбай эле коелук. Жакшы жакка чыгырайлы. Азыр биздин каналга көп талап болгон үчүн ошону аягына чык, ушул суроолорго жооп алып бер деген үчүн мажбур биз мен өзүм юридикалык жакка түшүнбөгөн үчүн юрист эжебизден ошо юридикалык жактары кандай чакыргыла любой жерге ошон үчүн чечебиз, жакшы жагынан чечебиз. Чечилбеген, мындайча айтканда, Төлөгөн менен какой-то договорный отношениялар чечилбеген болсо келгиле, ошону чечели, сүйлөшөлү, ушундай таксопарктарды развивать этели, потому что кыргызга кыргыз эле күйөт. Мына канча төлөмдөрдү төлөбөй койсо дагы мен встречага барам деп атат, пеня проценттерин азайтып берем деп атат. Бул орустар менен жана башка улуттар менен алсаңар, алар силер угуп да койбойт, сүйлөп да койбойт, машинаны алып коет, бүттү. Бул өзүбүздүн кыргыз жараныбыз экен. Любым путем, даже мага деле айткылачы, мен деле Төлөгөнгө барып сүйлөшүү жолдор менен ушу силердин проблемаңарды чечип бергенге аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, ошо эң башкысы ошо биздин каналга кайрылгандардын жообун алып бергенге аракет кылдык. Көпчүлүк мекендештер комментарийде договор боюнча жазыптыр эле, бул фаршивый же договор канчалык бул күчүнө ээ эмес деп жазыптыр эле. Юридикалык жактан дагы маалымат алып бердик. Анан ошо арестте жүргөн машиналар боюнча дагы, өткөрүү боюнча дагы маалымат алып бердик. Буйруса анда чечебиз деди. Анан ошо чечилип аткан маселелер болсо, мына юридикалык жагын эгерде туура болгон болсо, Гүлзеж жардам берип туура жагына чечип берет. Эгерде силер күнөө болгон болсоңуздар, чечкенге аракет кылабыз. Чечкенге дагы аракет кылып, договор бетине жүзмө-жүз ушу чечкенге биз дагы чакырат элек, биздин каналдагы. Орозо айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жалпы мекендештерди. Кандай ниетте туткан орозоңуздар, ниетиңиздерге жетиңиздер. Бөтөн жерде, бөтөн элде жүрөбүз. Бардыгыбыз Кыргызстанга эсен аман барганга баарыбыз Алла Таала насип эткен болгон болсун. Баарыңыздар ошо биз эфирдин аягында айтарым, выкуп боюнча кенен окуп, анан ошо выкуп боюнча иш алып барсаңыздар эле, сиздердики ар дайым туура болот жана машинаңыздар 100% сиздердики болот. Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүк өзүбүздүн мекендештер тарабынан ачылган Moz Smart аттуу биздин телефон саткан жер ачылды. Moz Smart'тан телефондун бардык түрлөрүн алган болсоңуз, ушундай наушниктер акысыз сиздерге белек берилет. Андан сырткары бардык телефонду алсаңыз, экрандарга защитный стеклодагы жабыштырып берүү акысыз. Толук маалымат алуу үчүн мен экранга адрестерин жана телефон номерлерин коюп койдум. Байланышыңыздар.